Саламатсыңарбы балдар. Биз бүгүн математикадан машыгуу сабагын өтөбүз. Кана силер дептериңерди, китебиңерди, калем сап, ручкаңарды алып, даяр отурабыз. Бизге эч нерсе жолтоо болбосун. Сабагыбызды баштайбыз. Биз буга чейинки өтүлгөн темалардан кыскача кайталоо кылайлык. Килограмм бул салмактык чембирдик. 1 килограммда 1000 грамм бар. Килограмм менен салмак оодуктарды өлчөйт экенбиз. Литр суюктуктун көлөмүн чембирдиги. Суюк нерселерди өлчөйбүз. Суу, сүт, ушул сыяктуу нерселерди. Метр, дециметр, сантиметр, миллиметр узундуктун чембирдиктери. 1 метрде 100 сантиметр бар. 1 десиметрде 10 сантиметр бар. 1 метрде 10 десиметр бар. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. Чогуу кайталайбыз. 4 көбөйтүү 5 барабар 20. Же болбосо 4'tü өзүнө 5 жолу кош дегенди билдирет. Көбөйтүүнү ар кандай тартипте жүргүзсө болот. Орун алмашкан менен көбөйтүүндү өзгөрбөйт. 3 көбөйтүү 4 12, 4 көбөйтүү 3 12. Ар кандай санды 1 менен көбөйткөндө ошол эле сан келип чыгат. 1 көбөйтүү 19 барабар 19, 5 көбөйтүү 1 барабар 1. Каалаган санды 0 менен көбөйтсөк 0 болот. 0 көбөйтүү 20 барабар 0, 15 көбөйтүү 0 барабар 0. Математикада 4 амал бар. Кошуу, кемитүү, көбөйтүү, бөлүү. Буларды биз эсибизден чыгарбастан ар дайым жаттап билип жүрөбүз. Анда эмесе балдар, 651-чи көнүгүүгө бурабыз. Мен маселени окуймун. 8 адам 2 машинага бирдей бөлүнүп отурушту. Ар бир машинада канчадан адам бар? Карала. 8 адамды 2 машинага жайгаштырдык. Биз берилдибизди кыскача жазып алдык. Суроо коебуз. Чыгаруусын иштейбиз. Чыгарууда 8 бөлүү 2, демек 8 адамды 2 машинага тең жайгаштырдык. Канчадан тийди? Ар бир машинага 4 адамдан тийди. 652. Биринчи маселени угабыз. 16 яшик апельсин дүкөндөргө 4 яшиктен таратылды. Канча дүкөнгө апельсин таратылган? Жообунда дүкөндүн саны келип чыгабы же яшиктикиби? Албетте, биздин дүкөндүн саны келип чыгат. Кыскача берилисин жазабыз, чыгарып иштейбиз. Апельсинден 16 яшик. Ар бир дүкөнгө 4 яшиктен таркатты. Канча дүкөнгө таркатылды? 16 бөлүү 4 барабар 4. Демек 4 дүкөнгө апельсин таркатылыптыр. 653. Саанчы эртең менен 20 литр, түштөн кийин 25 литр сүт саады. 35 литр сүттү бала бакчага алып кетишти. Канча литр сүт калды? Туйутма түзүп чыгаргыла. Кыскача берилиси эртең мененки 20 литр, түштөн кийинкини 2 сызык менен белгилейбиз 25 литр, бала бакчага алып кетти 35 литр. Канча литр сүт калды? Калды деп суроо белгисин коебуз.
Демек биз канча литр калган экенин табышыбыз керек экен. Чыгаруу. Кашан ичинде 20 кошу 25. Бул эртеме менен түштөн кийинки саалган сүттүн литрин табыш үчүн коштук. Ал 35 литрди алып кетти бала бакчага. Аны кемитип салабыз. Демек бизде канча литр калыптыр? 15 литр калыптыр өзүбүздө. 654 амалдарды ирети менен мамыча түрүндө иштеп чыгарабыз. Тапшырма. Сфермага тартып жөнөтө турган тапшырма бул 655-656. Бул азыр иштеген биз 651ден баштап мисалдарды дептерибизге экранда көрүнгөндөй кылып таза, булгабастан көчүрүп жаза алабыз дагы. 655 менен 656-ны мага тартып жөнөтөбүз.